Кургак бул инфекцион оорулардын катарына кирет. Кургак микроб коха чыгарат. Көбүнчө кургак менен өккө органы жабыркайт. Бир 80% өккө оорубаса, ал эми 20% калган органдар менен оорушу мүмкүн. Кургак оорусу соо кишиге ооруган адамдардан жугат, аба аркылуу, кан аркылуу, анан лимфа узулдары аркылуу жугат. Бирок мунун 90% аба аркылуу жугат, демалуу органдары мененчи. Кургак эгерде режимди сактап, биз берген дарынын өзүнүн режиминде ичсе, толук айыгууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал эми жанагы туура эмес режим сактап, дарыларды толук ичпегенде, анда оор түрүнө өтүп кетиш ыктымал адамды зыян болуп калышына алып келет. Кургак азыр дарылоосу бизде бекер. Бюджетный, анан кийин ПРОдун тарабынан камсыздандырган 100% бекер болуп дарылайбыз. Андан башка обследованиясы да бекер. Рентгенден өткөнү, кан зарасы тапшырганы, какыргын тапшыргандардын баарысы бекер. Ал эми контактныйлары болсо, акы төлөп текшерүүдөн өттүрүшат. Кургак түрүнө жараша 2 жылдан 8 айга чейин дарылайбыз. Андан кийин семейный врачтарга өткөрүп беребиз, диспансерный көзөмөлдө болушат. Андан кийин 2 айдан же 3 жылдан кийин диспансерный учеттон чыгарабыз дагы, семейныйлар андан аркы семейныйлар көзөмөлдөйт. Кургак негизги белгилери жөтөл, какырык менен температурасы көтөрүлөт 39-40ка чейин, тердейт, алы кетет, арыктайт, аппетити жоголот. Основной белгилери ушуларда. 2 түрү бар. Бунун ачык түрү көбүнчө адамдарга жуктуруу коркунучтуу. Ошолор көбүнчө жуктурат. Эгерде тесный контакт болсо. Ал эми жабык түрү, бирок жабык түрүндө эле как ачык түрү катары эсептейбиз. Себеби какырыктын бир порциясынан чыкпай калса, экинчи порциясынан чыгып калышы ыктымал да. Ошон үчүн булардын дарылоосу, схемасы көзөмөлдө бирдей эле. Кургак алдын алуу максатында биз дайыма үзгүлтүксүз бардык фактарда ушу кургак каршы иштерди жүргүзөбүз. Биринчиден ар бир адам жылына бир жолу рентгенден, флюорографиядан өткөрүлөт. Акыркы 2 жылдан бери нарындан бекер флюораппарат келип, өздөрү кыдырып, текшерип кетип жатышат. Андан башка жанагы өккө оорулары менен ооруган, сахарный диабет, гормон ичкен, ВИЧ-инфекция менен ооругандарды өзүнчө диспансерный көзөмөлгө алып, ушулардан да анализ алып турабыз да. Эми көбүнчө витаминный, коллагенный тамак аш менен тамактангыла деп айтабыз. Ал эми жанагы ичкилик, наркотик булар болбойт. Булар оорунун көбөйүшүнө алып келет да. Биздин былтыркы 24-жыл менен 25-жылды салыштырып караганда район боюнча 24-жылы 26 оору табылса, 25-жылы 11 оору табылды. Бул кургак оорусунун азайып баратат деген показатель да. Биринчи кварталга салыштырмалуу 25-жылы дагы 26-жылы дагы 3 оору табылды.